Кур'ан-ы Карим бул адамды туура жолго салат. Кур'ан-ы Каримде сиз менен биздин эки дүйнө ийгилигибиз, бактылыгыбыз айтылган. Кур'ан-ы Каримге көз жүгүрткөн болсок, Аллах Таала дүйнө тууралуу айткан жана ахирет тууралуу айткан. Канча жерде дүйнө тууралуу айтылган болсо, дүйнөнүн фана, жок болуп кетүүчү, убактылуу экендиги айтылган. Ал эми ахирет тууралуу Кур'ан-ы Каримде канча жерде келген болсо, бардык жерде вал ахирату хайру ва абqa. Ахирет деген бул эң жакшы чыныгы жашай турган жашоо жана ал түбөлүктүү жашоо деген. Түбү жок жашоо жана рахаттуу жашоо деген. Демек туугандар, сиз менен биз бул дүйнөгө жаралдык. Аллах Таала эмне кылган? Бардык нерсебизди аманат кылып, убактылуу берген. Дүйнө дегендин мааниси аз деген маани. Дүйнө дегендин мааниси бүтүп калуучу деген маани. Ахирет дегендин мааниси вал бакият, ахирет деген түбөлүккө калуучу, эң жакшы деген маани. Ошондуктан туугандар, сиз менен биздин бул дүйнөгө жаралган максатыбыз эмне? Дүйнөгө жаралган максатыбыз жашаш үчүн эмес экен. Бул дүйнөдө жашай турган орунду куруш үчүн келген экенбиз сиз менен биз. Ошол себептен дүйнөнүн убактылуу экендигин айтып жатат, ахиреттин түбөлүктүү экендигин айтып жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах тараптан жиберилген элчи пайгамбар, Аллах тараптан эмне нерсени берген болсо, ошол нерсени сиз менен бизге баарын жеткирген. Пайгамбарыбыздын хадистерин, пайгамбарыбыздын жашоосун, сүннөтүн карасак дагы эмне болгон? Бул дүйнөнүн убактылуу экендигин көп айткан экен да. Ахирет жашоосу дегенде, ахиретке даярдык дегенде эмне кылат эле? Алар эң алдыга, биринчи орунга коет болчулар. Улуулардын бири айтат: "Инна лиллахи ибадан футона." Чындыгында Аллах Тааланын бир акылдуу, өзгөчө бир пенделери бар. Алардын сыфаты кандай? Толлаку дунья ва хафул фитана. Бул дүйнөдөн алар оолак, алыс болушкан. Мындайча айтканда, дүйнөгө талак берген деген мааниде түздөн нуска тургандачы. Эмне үчүн? Хафул фитана, дүйнөнүн фитналарынан, азгырыгынан корккондугу үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям акыркы насааттарында дагы эмне деди? Мен силерге ушул нерседен коркомун, кыяматка жакын силерге дүйнөнүн жана андагы нерселердин баардыгы ачылып кетет дагы, адамдардын баардыгы ошол дүйнөлүк эле нерселер менен алек болуп, ахиретти унутуп калат. Ошол дүйнөнүн фитнасынан мен силерден коркомун деп айтты. Ошондуктан туугандар, бул дүйнөгө эмне кылышты? Кээ бир Аллах Тааланын өзгөчө акылдуу пенделери бар. Алар эмне кылат? Дүйнөдөн оолак болот, дүйнөдөн алыс болот. Не себептен? Хафул фитана, дүйнөнүн фитнасынан корккондук себептен. Эми дүйнөгө жаралгандан кийин жашабай коюш дагы мүмкүн эмес да. Назару фиха. Ал акыл элеринин сыфаты кандай? Бул дүйнөгө терең бир акыл менен, жүрөк менен, терең бир көз караш менен карашат. Фаламма алиму аннаха лейсат лихайин ватана. Качан алар билишкенде бул дүйнө жашоосунда бир жашай турган орун эмес экен, түбөлүктүү жашоо эмес экендигин билгенде эмне кылат? Жаалуха луджатан. Алар кудум эле бул дүйнөнү эмне кылышты? Бир деңиз сыяктуу көрүштү дейт. Деңиз сыяктуу. Жаалуха луджатан ваттахазу салихал а'мали фиха суфуна. Жана ошол деңизге алар кудум эле жакшы амалдарды кылып, үстүнө бир кеменин үстүнө чыккандай болуп, ошол деңиздин үстүнө түштү. Мунун мааниси караңыздар, адам баласы деңизге секирген болсо эмне болот? Чөгөт, кыйналат, туурабы? Канчалык сүзүүнү билген болсо деле, бирок адам чарчайт, кыйналат, үшүйт дегендей. Бирок ошол деңизден, ошол суудан, ошол бийик суудан сактаныш үчүн, үстүндө жакшы жүрүш үчүн эмне кылыш керек? Кеменин үстүнө чыгып алган болсо жакшы жүрөт экен да. Ошондой эле акыл ээлери дагы дүйнөдө чыныгы жашоо жок экендигин билгенден кийин алар эмне кылды? Бул дүйнө жашоосуну, андагы нерселердин баардыгыны бир деңиз сыяктуу көрдү дагы, ошол нерселерден сактанып, кандай эле суудан кеме аркылуу сактангандай жакшы амалдарды, ибадаттарды, салих амалдарды кылып, ошол дүйнөнүн фитнасынан, азгырыгынан сакталышат дейт. Ошондуктан туугандар, демек бул деңизге түшпөй коюш дагы мүмкүн эмес экен да. Түшөт экен, бирок эмне менен? Кеме менен түшөт да. Кеме менен түшсө, адам суудан, чөгүүдөн сактанып атат. Ошондой эле бул дүйнөдө жашабай да кое албайбыз. Жашайбыз,
Дүйнөдө адам ырыскы бир нерсе жеш керек, кийиниш керек, бала чака деген болот. Бул нерселердин бардыгын таштап койгула деген маани эмес экен. Бул нерселердин бардыгын кылабыз, канчалык, бирок өзүнүн убактылуу канчалык берген болсо ошончолук кылабыз, бирок сиз менен биздин негизги ошол максатыбыз, негизги биздин мээнетибиз ахирет иши, диндин иши, дааваттын иши келген учурда дүйнөбүздү бир аз артка коюш, экинчи очередке коюш, мына ушул сиз менен биздин дүйнөдөгү максатыбыз экен туугандар. Бир окуя келет. Мурдагы заманада чоң бир падыша болот. Ошол падыша бир акылдуу бир вазири болгон, илимдүү, акылдуу, даанышман бир вазири болот. Ошол вазирине айтат, чоң бир сарай курдурат дагы. Ар бир өлкөнүн өзүнүн бир эмеси болот, билесиздер, ак үй деп коет го. Ошол падыша дагы чоң бир сарай, кан сарай курдуруп, андан ошол кан сарайдын эң үстүнө бир сөз жазып кой деп жанагы даанышман вазирине дайындайт да. Ал сөзүң ушундай бир сөз болсун, азыркы учурга эле эмес, кыяматка чейин канча адамдар келген болсо, ошолордун баардыгы ошол сөздү окуп, эмне кылсын, жашоосунда кандайдыр бир үлгү ала турган сөз болсун, ушундай бир даанышман сөз болсун деп айтат. Ошондо жанагы даанышман падышанын вазири ойлонуп жанагы кан сарайдын үстүнө Саядзахаб деген сөз жаздырып коет экен да. Саядзахаб дегендин мааниси арабчадан кыргызчага которулганда жакында баардыгы кетет деген маани экен. Жакында баардыгы өтүп кетет деген маани экен да. Саядзахаб. Жакында кетет. Бул ошол эле доорго эмес экен да. Бул кыяматка чейин канча инсан келе турган болсо, баардыгына тиешелүү экен. Неге? Учурда сиздин эмне нерсеңиз болгон болсо, баардыгы кетет деген маани экен да. Учурда сиз жашсызбы? Жаштыгыңыз да кетет. Сиз учурда байсызбы? Байлыгыңыз кетет. Бийликтесизби? Бийлигиңиз да кетет. Ден соолугуңуз жакшыбы? Ден соолугуңуз да кетет бир учур болгондочу. Демек туугандар, учурда сиз менен биздин үстүбүздө Аллах Тааланын канча жакшылыгы, неаматы болгон болсо, баардыгы эмне болот экен? Бир күн болсо бир күн кетет экен туугандар. Азыркы күндө арабызда аксакалдар машалла илим алып жатат. Сурасаңыздар, жаштыгыңыз кандай өттү? Жаштыгыбызды бат эле айтып беребиз. 10-15 мүнөттө келгенде менин жаштыгым ушундай болуп өтүп кетти. Кээ бир риwаяттарда келет, Нух пайгамбар билесиздер, 950 жыл дават кылды. 1000 жылдан ашык жашаган. Ошончо жыл жашагандан кийин дагы дүйнөдө жашап кандай болду дегенде, мол бир эшиктен кирип, экинчи эшиктен чыккандай эле болдум деген экен. Адам баласы 1000 жыл жашасын. Мейли ошол 1000 жылдын баардыгы жыргалчылыкта, жакшылыкта өтсүн, бирок баардык жакшылык дагы, жыргалчылык дагы, байлыгыңыз дагы, бийлигиңиз дагы, жаштыгыңыз дагы, ден соолугуңуз дагы баардыгы бул кете турган нерсе экен. Себеби дүйнө убактылуу туугандар. Ахирет жашоосу түбөлүктүү. Адам баласы ошол дүйнөсүнү гана кооздобостон, дүйнөнү гана максат кылбастан, ахирет жашоону максат кылып, ошол ахирет жашоосу үчүн мейли жаш болобузбу, мейли кары болобузбу, кандай Аллах Таала бизге жөндөм мүмкүнчүлүк берген болсо, ошону Аллахтын дини үчүн, ахирет жашоосу үчүн сарптай турган болсок, адам баласы ахиретке Аллахтын астына барганда айтат экен, бүгүндөн баштап сен эч качан картайбайсың, эч качан өлбөйсүң, эч качан кедей болбойсуң, эч качан кыйынчылык, проблема болбойт. Бүгүндөн баштап жалаң гана сага жыргал жашоо болот, жалаң гана жаш болосуң, жалаң гана сен тирүү болосуң, түбөлүккө жашайсың, рахаттуу жашоодо жашайсың депчи. Ошондуктан туугандар, акылдуу адам ким десе, акылдуу адам дүйнөдө көп акча тапкан эмес экен. Жакшы жашаган эмес экен, жакшы жеген дагы, жакшы кийинген да адам эмес экен. Балким ал нерселер Аллах Таала кимге кааласа берип кое берет экен. Бирок эң акылдуу адам ким десе, ахирет жашоосуну, дүйнө жашоосунан, дин иштерини, даават иштерини, диндин таказаларыны дүйнөнүн ишинен, дүйнөлүк нерселерден, хажаттардан, муктаждыктардан алдын койгон адам ошол акылдуу экен туугандар. Аллах Таала баардыгыбызга бул кыска жашоодо ахирет жашоосуна ынтылып, ахирет жашоосуна куруп, ахиреттин адамдарынан кылууга мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика.